Республикалык сырттан өтүүчү Туулган жерим аймактануу туристтик жана экологиялык видео түнмөктөр сынагы. Нарын областы Нарын району Кеңеш айылы Казалабиров атындагы орто мектеби Кеңеш командасы. Долбоорун аталышы Кожоюнкур эс алуу этнокомплекси. Кыргызстануу тоолуу жердин бермеди, ата баба бизге калтырган. Кыргызстан тоо булагы толкуп ташыган, акыл бактуу элдин мекени. Көркөмү жандан кымбат мекеним, сен үчүн каным, жаным беремин. Мейкинде сызган шумкарың сымал, уча бер алган. Нарын областынын Нарын районундагы Кеңеш айылынын түштүк-чыгыш тарабында жайгашкан Кызыл Зоо коктусунда Кожоюнкур деген тоо бетинде үңкүр бар. Ал жерге мал жайып чыккан малчылар койлорун кийирип коюп, жаан-чачындан сакташкан. Айланасы кооз, карагай черлөө бул жай көптөгөн адамдардын кызыгуусун арттырып келген. Мектеп окуучуларынын демилгеси менен ошол жерди келечекте туристтик зонага айландырып, мамлекетке салым кошсок деген ой менен бул жайды Кожоюнкур этно комплекси деп атап, эс алуучу эле жай эмес, этно буюмдар сатуулучу дүкөнү бар, улуттук тамак аш даярдоочу ашканасы жана улуттук спорт оюндары боюнча машыгуучу жайы бар, эс алуучу жана дене бойду чыңдоочу комплекс катары өнүктүрүүнү көздөдөбүз. Кожоюнкур эс алуу этно комплекси жайгашкан Ортоңку Өтөк коктусу, Кожоюнкурдун кире бериши. Кожоюнкурдун ичи атайын боз үй тибиндеги музей болуп уюштурулат. Боз үйдүн керегелери үңкүрдүн дубалына тартылат. Улуттук буюм тайымдар, идиш аяктар жана кыргыздын улуттук кийимдери коюлат. Кире беришине атайын аянтча курулуп, ал жерге улуттук ашкана, машыгуучу жай, этно дүкөн жайгаштырылат. Машыгуучу жайдын чатырында ордо оюну үчүн аянтча курулат. Үңкүрдүн кире бериши таштак жер болгондуктан гранит таштар менен таштаман төшөп, жээктерине атайын кооздук үчүн гүл бакча өстүрүлөт. Комплексте ачык асман алдында чоңдор үчүн гана эмес, кичинекей балдар үчүн да эс алуучу аянтчаны камтыйт. Комплекстин башырылса, аймактарды өнүктүрүү үчүн жана мамлекеттин экономикасына зор салым кошуп, жергиликтүү элди иш менен камсыздап, жергиликтүү тургундардын гана эмес, чет элдик туристтердин эс алуусуна жакшы шарт түзөт деген чоң үмүт бар. Себеби комплекстин улуттук ашканасында айылдык кыз келиндер тамак аш жасап иштесе, этно дүкөндө жергиликтүү уус чебер колайымдар өз колунан жасалган кийим-кече, шырдак, сувенир жана башка буюмдарды сатышат. Ал эми спортко кызыккан улан кыздар комплекстин машыгуучу жайында машыгып, каалоочулар ордо оюнун ойношот.
Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.